Мен угушума караганда кыргыз элибизде дагы бир белгилүү инсандардын бири Сулайман Кайыпов менен бир чоң көлөмдүү чыгарманы иштешип, ошол аягына чыкты деп угуп жүрөм да. Ошол чыгарма кайсы чыгарма болду экен? Ошол чыгарманы бүгүн уга алабызбы? Деги эле ал чыгарманын тарыхы эмнеде, кандай чыгарма дегендей. Бул чыгарма ошол агайым, өзүмдүн окуткан агайым Сулайман агай бул Турцияда иштеп жүрүп, 10 жылда иштеп, ошол кыргыздын элдик оозек чыгармаларын жыйнап жүрүп, ошол Турциядагы Ван аймагында жашаган кыргыздарда көпкө чейин изилдеп жүргөн экен элдик оозек чыгармаларды. Ошол жерде Мамазия деген аксакалдын оозунан жазып алган ошол санатыр экен. Бул кишилер өзү түбү бизден кеткен, ошо чоң алайлык болушат экен. Ошол жакта туруп калган баягы мезгилдин агымы менен ошол жака бир барып калышкан убагында. Ошол аксакал атабыз 85 жашында айтып берген экен ушул чыгарманы агайга. Анан ошону жазып келгенден кийин агай келип Манас Түрк университетинде ректор болуп калды. Ошол жерден анан мени издеткен экен. Барсам анан агай айтты, ушул сен ушул чыгарманы сен ырдашың керек. Бул сага ылайыктуу чыгарма деп китебин берди. Жылга бергиси жарым күндөн кийин китебин чыгарган экен. Ошол китептин ичинде көп баягы жыйнап келген чыгармалар бар экен. Ошонун ичинде ошо санат 188 саптан турат экен. Анан агай өзүнүн ошол аксакал атабыз ырдап берген оону менен ырдап берди бул ырды. Бирок мен көпкө чейин коркуп кеттим баягы чыгарманы алганда. Ушундай чоң чыгармага менин алым жетеби, жетпейби, агай мага ишенип берип аткан болсо деп анан коркуп окуп туруп китепти коюп койдум текчеге. Кайра ойлоном, бул чыгарманы ырдаш керек, кандай кылып ырдаш керек, балким заманбап кылып ырдаш керек, же бир башкача оон чыгарыш керекпи деп оончуларга кайрылган убактарым болду. Бирок мен оюмдагыдай баягы мен жеткире алган жокмун, же оончулар кандайдыр бир бул ырга көкүрөктүн тереңде жаткан ойду билишкен жок да демек. Бул эми өтө эски, анан кийин баягы ичкилик кыргыздардын сөздөрү менен жазылып алынган чыгарма да. Анан өзүм эртедир кечтир ойлонуп жүрүп, анан акыры бир саптар, бир немелер келип, бир оондун ыргактары келип, анан бир илхам келип, анан ушул оон чыккандай болду да. Ал ошол ыр менен 10 жылдай болду алышып келатканыма. Анан оонду чыгарып алып, мен өзүм корктум. Бул оон болду же оон эмес болуп калды деп. Анан ошол ичкилик оончуларыбызга кайрылышка туура келди. Апаз Жайнаковго бардым, угуп көрчү, мындай оон барбы же жокпу. Апаз раматтылык жактырды. Да бир топ оончуларга уктуруп көрүп, анан аларга жаккандан кийин анан аранжировка кылып, заманбап кылып эки түрдө жаздырдым. Бирөө комуз менен эле жалаң ошол узакка чейин ырдай бермей, экинчисин баягы элге жеткириш максатында заманбап кылып, аранжировкалап, Асылбек Насирдинов деген биздин таланттуу жигитибизге ушул учурдан пайдаланып ыраазычылыгымды билдирем. Анткени ошол бала ошол музыканы түшүнө алды да, түшүнүп татаал кайрыктарын, татаал узун, бир жеринде узун саптар 11 сапка чейин кетет, бир жеринде 7 сап, 8 сапка чейин. Ошолорду аранжировкалап мага аябай чоң салым кошуп, биздин жанагы белгилүү кыякчылар, комузчулар коштоп баарын шөкөттөп жасадык. Кудай буйрса эми ушу алып чыгамдын үстүндө эле аракет кылып келатам. Анда бүгүн угалык эми эл журт менен. Айрыкча мен дагы ушу чоң алайлык Мамазия аксакалдыкында угуп калып аябай ушунчалык бир дагы менде деле бир толкундануу пайда болуп калды азыр. Анда жалпы көрөрмандар менен, эл журт менен бир чогуу угуп көрө алган да. Комузда узак, аны көп эле жерде билесиң ба, биздин ырлар узак болгон үчүн көп жерге батпай калат. Жарым кыркылып калат, мааниси кеткен. Сулайман агай өзү дагы ушу мен кыскарткан сайын агай тыурчулайт да, сен көп кыскартып койгон жоксуңбу деп. Анан агай эгерде биз ушул узак боюнча калтырсак көптөр кыйналып кетиши мүмкүн. Өзүнүн угуучулары бар го, бирок ошентип заманбап кылып, жаштарга да жете турган кылып кылган вариантыбыз бар. Жакшы болот, анда угуп көрөлүк,
тайпаңдaba, басқаны шириней тайтаңдaba, ат-енеңіне ынағыңа, ақ үйіңіне чырағыңа, балдар берілбес болса жоңа. Қызғалдақтың дей гүліндейе, қызыл бір шайдей түріндейе, өәлі дарағей шағындай, мереме күндіней табындайы, қыздар берілбес болса жоңа. Тоғыз ай бойы дей көтеруі, толғынып сөгідей сыздағаны, 10 ай бойы дей көтеруі, омыртқа сөгідей сыздағаны, түн ұйқысынды 3 бөлгін, түйшілі емчеге сүт бергені, енең берілбес болса жоңа. Жолборстойдей чамынғаны, алтындан кәмәрей тағынғаны, ақылна саду гәп айтқан, әр гәбінің одан айтқаны, асасын алып ей қолына, Алланың салған ей жолынаңа, атаң берілбес болса жоңа. Жолборстойдей чамынғаны, күміштің кәмәрей тағынғаны, атаң менен ей бір туған, аваң берілбесей болса жоңа. Оңайсаң көнің оғылағаны, маңдайыңан ей сылағаны, тағаң берілбес болса жоңа. Қияларда дей жөлігіні, дәрияларда дей қолдығыны, пайғамбар жолын ей жолдығын, пиревез өлбесей болса жоңа. Атыңдың алып ей байлағаны, ака деп көнің о жайлағаны, адабынан о тайбаған, енебез өлбесей болса жоңа. Енебез өлбес болса жоңа. Қайсы бірін о айтайына, аттаң арман ей дүниеңей, көз көрген дүние бар үліті, ақтайлағын ей боздытып, айрыр күшті дей нар үліті, ырысқысы түгізі, ылғабай жашы дей қар үліті, ылғабай жашы қар үліті. Ағасқа золыр ей пасайба, саз болғыныды құрысына, арманы күшті дей өмірдің, аттаң дүниеңе мұншалығы, аз болғының ей құрысына. Жаратқаныңе чың болсыңа, жай-жайына дей қой бойғыңа, жаштықтың сүрібей дорының, жашы көгөніңе той бойғыңа, жашарып көзден ей нұр кетіп, жан шықпай тұрған ей бұл бойғыңа, жан шықпай тұрған бұл бойғыңа.
Бул чыгарма биз азыр угуп отуруп өтө кыргызды ойлонто турган, кыргыздын кан жанына сиңген терең чоң тарых жатат экен бул чыгармада. Сулайман агайыбыз дагы кыргыз журтчулугундагы оңой олтоң адамдардын бири эмес. Чоң окумуштуу, илимпоз, айрыкча ушул элдик фольклорго башоту менен жаштайынан киришип, канчалаган биздин фольклорго дагы жан киргизген инсандын бири. Жөн жерден ушул биздин Мамазия абабыздын ушул оозунан жазып албаса керек. Бул Мамазия абабызды биз билишибизге караганда кадимки Анапия казынын ушул тууганы, бир тууган иниси да болуш керек. Ошондой билсе керек, бир тууган ини болсо керек. Демек бул чыгарманын өмүрү узун болсун дейлик, жакшы аткарылыптыр. Келечекте биздин жоон топ баягы өнөр ээлери ылайым ушуну коштоп аткарсын, ушундай көлөмдүү чыгармалар көп чыксын.